Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламның медицинасынан сезонында қайсы мөмө жеміш пышса, ошоны жеш керек екен. Құран-ы Кәрімде Алла субханаху ва тааля буйрук берген. Кулу мин самарихи изда атмара. Қачан мөмө алғанда ошол учурда жегиле депчи. Алымдарыбыз айтат, ошол сезонында кайсы мөмө пышкан болсо, теплицада эмес, күндүн ысыгы менен. Ошол мөмөдөн жеген адамдын ден соолугуна өтө пайда, көптөгөн оорулардан дагы сакайуу, андан сактануу дагы бар экен. Да бир риваятта келет, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, уксус кандай дагы жакшы тамак деген. Мухаддисиндер, алымдарыбыз айткан, бул уксустун пайдаларын бири, субханалла, бул адамдын өтүн чоңойто койбойт экен да, адамдын денесине шишик пайда кылдыра койбойт экен. Андан кейін тамақ жеген ал hazımda жақсы болады екен, қанды тазалап тұрады екен. Ушундай көптөгөн машаалла пайдалары бар екен.